ошол учур, ошол күн, ошол суу, жалгыз бактын түбүндөгү жылжыган аппак булак, жылаңач аппак кулач, жылаңач аппак келин, жылаңач башкарма. Менин кайырмагымдагы күнгө боору чагылышып аппак болуп туйлап жаткан балыгым, башкарманын күнгө күйгөн күрөң кучагында балык болуп туйлап жаткан ак келин, ылаалап турган жайдак ат көзүмдөн өмүр бою кетпей калды. Мен эртеңде келем ушул жерге кел деген башкарманын кашка жиндим, берекем кашка жиндим деп кайнап күйүп чабалактап жаткан ак келиндин жалынычтуу сөзүн уккам ошондо биринчи жолу. Мугалимим мага эки койгон сүрөттө мен Бисна айылдын үстүндөгү ошол жалгыз бакты тарткым келген. Ошол бактын түбүндөбү, башка жердеби, каерде жүрсө да жөн жүрбөй, чоң боло калса эле кесир чайкап, кол алдында ат тургай адамды да эшек кылып, кул кылып мингисе келген Асега акемди, анан жинди кашканын башын кучактап алып ыйлап отурган ак келинди тарткым келген. Эгер ошондо сүрөтүмө 2 деген баа койбогондо, мен жинди кашка өлгөндөн кийин 6 жаштагы кызын ээрчитип, башкармадан төрөп алган башкарма мурунданган татынакай эркек баласын колуна көтөрүп алып, Бисна айылдан бирөтөлө кетип бараткан. Анан ошол кеткен бойдон бир да жолу кайра кайрылып келбеген, кайда кеткенин ушул кеске дейре эч кимибиз билбеген бойдон калган ак келиндин сүрөтүн тартат болчу. Мектепте тазалык дегендердин баары таптаза кийинген. Колунда сызгычы бар, тыкылдаган ак саргыл же кара тору сулуу кыздардан болор эле. Кокус колуң сыя болуп же тырмагың алынбай келди дегиче сызгыч менен колго чапкылап, класска киргизбей акмагыңды кетирчү. Айына 2 жолу бит текшерчү. Анда коррупция деген сөздүн атын укмак тургай түшүбүзгө да кирчүмүз. Бирок ошого окшогон бирдемкеси бар болчу. Анткени тазалык кыз бит карап баратып эле директордун баласын, завуштун баласын, сельсоветтин баласын, парторгтун баласын текшербей аттап өтүп кетчү. Эң жаманы текшерүү бүткөндөн кийин кимден канча бит чыкканын бүт класска жарыя кылып угускандагысы эле. Сарбаев 1 бит, Абдыралиев 2 бит, Дүйшеев 2 бит 3 сирке. 5 класс боюнча бардыгы 5 бит 3 сирке. Өткөндөгүдөн 1 бит 2 сиркеге көп. Ошондо менден алдыңкы партада олтурган, бүгүн эртең менен эле портфелин башка балага көтөртпөй мага көтөртүп келген, мен жаңыдан эле жакшы көрө баштаган кызга болгон сүйүүмдүн ойрону чыгып, бар дүйнө мастын үстүн болуп талкаланып, балалык махаббатым кыйрап түшө берди. Ошол кыз ошол менден бит чыккандан кийин такыр карабай, жаныма жолобой, жанына бара калсам барары 2 бит 3 сирке, 2 бит 3 сирке деп жакын жолотпой калчу. Эне менден бит чыкты. Канча? 2 бит 3 сирке. Дагыбы? Дагы. Балам ит менен биттин жүрбөгөн жери жок эмеспи? Дейт энем. Бүгүн дем алыш. Энем от калап коюп тышка чыгып кетти. Сабоонун үнү кулду. Тигине ал менин түнү бою аяз кактап, аппак кыроо басып калган көйнөгүм менен кара турсамды сабап жатат. Сабап бүткөндөн кийин алып кирип отко кактайт. Ошондо аяздан өлбөй калган биттер ысык мешке кулап түшүп, тыс-пыс этип күйүп жок болот. Жатып алып улам тыс дей түшүп куйкаланып аткан биттерди санап, сооп болот. Тазалыкка гана көрүнөсүңөр, ушуну көрмөксүңөр деп табам канып жыргайм. Энем өткөндө душинтип турсамды мешке кактаган. Бит чыккан сайын ушинтет. Бирок бит өлгөн менен сирке деген такыр өлбөгөн эме болот экен. Бүгүн мен шашпай турам, анткени бир эле турсам бар. Энем 13 рубль пенсия алат. Ошол акча жетим кемпир менен жетим баланын жашоосуна жетет. Байлардын балдарыныкындай эле менин да чанам, канким, ылыжам бар. Канкини жагалмайдай кайкып учуп көчөдөн көчөгө зуулдап укмуш тебем. Экөөбүздүн турмушубузду кийин энем Канымгүлдүн элесине арнаган Карагайчы кемпир деген автобиографиялык поэмамда жаздым. Курган энеми ийгин тизесине жанып коюп, жибини ирип, эртелигич Кудайга, анан мага жалынып олтурар эле. О Кудай, ушул жамандын башын таштан жарата көр дечү. Чырагыбыз өчпөй көпкө күйдү.
Ошол чырактын жарыгы электр жарыгы менен алмашкан жылы энемден ажырадым. Жай чилдеси. Жестен мени учкаштырып алып райондун борборунда 1 айдан бери ооруканада жаткан энемди көрүп келгени жөнөдү. Анда ат башынан ачык айындыга көпүрө салын элек кез. Ошондо тоо чокуларындагы аппак мөңгүлөрдүн өңү боз киргил тартып, ат башынын көк кашка дайрасы адам тааны кыстай кылкылдап, кайда урунарын билбей, жээкке батпай токойду жайпап, кызыл жаян болуп кирип турган чагы болчу. Көрөөрүм менен кантип кечебиз деп жүрөгүм шуудей түштү. Жарыктык кирип аткан турбайбы? Белимден бекем карма, коркпо, Кудайым бар, өтүп кетебиз деп. Жестен мени жооштуп алып чамынып жаткан сууга кирди. Биз кирген жерден 30 метрдей арда кабинасынан башкасы көмүлүп, эч нерсеси көрүнбөй чокусу гана калган Беларусь трактору турат. Андан дараакта биринсерин атчан кишилердин карааны көрүнөт. Ат суунун терең жерине кирип кетти окшойт, көчүгүм муздай түшүп, акырын көлбүп өзүмөн өзүм эле өөдө көтөрүлө баштадым. Сууну тиктей калдым эле башыма айлан көчөк атып кулап баратам. Коркпа айланайын, бекем карма, сууну караба, карасаң жаман болосуң. Чү жаныбарым чү деп жестем аты минбей эле чылбырынан тартып сүйрөп бараткан сып оптулуп, ичинен бирдемелерди күбүрөнүп жанталашып баратты. Ат жээкке жеткенде мүргүй түшүп оңолуп чыгып кетти. Аттан да өзүбүздөн да суу шорголоп куюлуп жатты. Ат башынын дайрасы ошондо оңбогондой эле кириптир. Көрпүчүдөн бери чолок албай сыгып алма суу болдук. Жестем кайненеси менен учурашып, ал жай сурашкандан кийин сыртка чыгып кетти. Энем мени бооруна кысты. Маңдайымдан, мойнумдан, көкүрөгүмдөн жыттады. Мен да сагынып калыпмын, дары жыттанган көкүрөгүнө башымды жолодум. Мурдага караганда арыктай түшкөнү болбосо аябай эле оңолуп калыптыр. Сойгон жери такыр эле бүтпөй койду деп эжемдин айтканына ишенбей турдум. Сүйлөгөнү тың, өлбөйт экен деп ичимден сүйүндүм. Ал да менин оюмду билгенсип, мен эми өлбөй калдым, алдыңа кетейин. Сени бөлөк бирөөгө таштап салып кантип өлөйүн. Эртеңден баштап кой эчкилериңди жестенкине айдап барып ал. Үйдү кулуптап, өзүң да жестенкине көчүп барып жашап тур. 1 жумадан кийин чыгып барам. Быйылча жестенкинде болуп, биротоло тыңыгандан кийин үйүбүзгө көчүп кетебиз. Келеми бир жыттап алайын, мени тыңдалайын Сакенбайым. Жакшы окуу, жакшы жүр деп кайта-кайта жыттап, кайта-кайта бетимден өпкүлөп жатып кое берди. Мен чыгып кеткенче күлүмсүрөп карап турду. Энем айыгыптыр, 1 жумадан кийин чыгам деди деп толупташып, жери сууга батпай дардаңдап сүйүнүп бардым айылга. Көрсө, энем экөөбүздүн эң акыркы көрүшкөн күнүбүз ошол болуптур. Курган энем ошондо өлүп бараткан жеринен мен үчүн тирилип, мен үчүн боюн түзөп, мени Кудайга тапшырып коюш үчүн ажалынан атайлап суранып келген экен. Мен эми киши болбой калдым. Шакенди чочтуп албай алып келип, көзүмө көрсөтүп кеткиле. Коштошуп калайын дегенин мага көп жылдар өткөндөн кийин айтышты. Эгер ошондо өлөөрүн билгенимде көкүрөгүнө башымды жөлөгөн бойдон жанынан карыш жылбай олтурбайт белем ата. Ошондон 2 күндөн кийин мен уктап жаткан бөлмөгө Бакас акемдин келинчеги Бейшек жеңем кирип келип эле, анда жаңыдан келин болуп келген кези болчу. Ай бала тур, энең өлүп калыптыр деди. Жыйыным ажар ойгонуп кетип, кимдин энеси, менин энемби же Таякемдин энесиби деп сурап жиберди. Мен тура калып сыртка чыксам, бир топ киши боз үй тигип жаткан экен. Мурдагы күнү эле мен өлбөй калдым дебеди беле деп жер сууну бусуп өңгүрөп ыйлап жибердим. Бирөө сооротоюн дедиле Касый аке. Жөн койгула, өпкөсү солукча ыйлап алсын. Болбосо ызамың ичине түшүп кетип оорукчан болуп калат деп токтотту. Мен бурчка олтуруп алып көпкө ыйладым.
Enелүү жетим болуп 10 жыл гана жашапмын. Кудай мага өзүмдүн апам менен чогуу жашоо бактысын ыраа көрбөгөн ас келгенсип, эми чоң энем менен чогуу жашоо бактысын да ыраа көргөн жок. Топурак салып кайта берерде ким экенин билбейм. Bir kişi atka mingizip, katı uçap, ökürüp ыйлап түш деп тизген карматканы. Аттын оозун кое берип ыйлап баратканымда, "Эй, алдыга баласын кое бергиле. Баласы биринчи өкүрүп түшсүн. Силер артынан өкүрүп баргыла" дегени. Анан менден озуп чаап бараткандар тизгин кагып кала берип, мен биринчи өкүрүп түшкөнүм эсимде. Көрсө өлүкө өкүрүүнүн да өзүнчө салт каадасы болгон экен. Кийин бул эреже да бузулду. Ошентип күтпөгөн жерден эки эчки, эки кой, анан 13 жаштагы жетим бала мен томолонгон бойдон жалгыз калдык. Жетилигинен кийин мени кой эчкилерим менен бир көчө ары жашаган жестем келип көчүрүп кетти. Куласам энем таяр эле, жыгылсам энем жөлөр эле. Кулагандан да жыгылгандан да коркчу эмес элем. Энем барда деги эле эч кимден эч нерседен коркчу эмесмин. Эми куласам мени ким таяйт? Жыгылсам мени ким жөлөйт? Атасы барлардын атасы кечирет. Энеси барлардын энеси кечирет. Мен эми Кудайдан башка ким угуп, ким кечирет? Каныбек Эдилбаевдин Ысык көлдүн Барс коонундагы мүрзөсүндө "Жакшы жан элең аялуу, жакшыны качан аяды, боз шыбак баскан мүрзөңдүн боздотуп турары карааны" деген ырым жазылып турат. Чогуу иштеп жүргөндө Каныбектин бейитине ыр жазып калам деп учуктасам түшүмө кирген жок эле. Ар кайсын ойлоп олтуруп, кезинде мени да ит жетиштеп багып чоңойткон энем кайрадан эсиме түштү. Мына бул окуяны айта кетпесем болбой калды. Жер жүзүндөгү энелердин баарына, анан өзүмө да айтып алсамбы деп турам. Болбосо көксөм сууй турган эмес. Эне. Ошол бала жашаган үйдүн тушундагы жолдо бир күнү "Я не хочу жить" деген кып-кызыл жазуу пайда болду. Кечээ эле мындай жазуу жок эле. Жол барактай таптаза болчу. Эл көрбөсүн деп түн ичинде жазган окшойт. Жолду кагаз кылып, "Я тебе люблю" деп сүйүүлөрүн асфальтка, бетондуу балдардын бетине жазган азыркы жаштардын тиришимдик сүйүүлөрүн көргөн жок белек. Бирок жандан кечкен мындай жазууну өмүрүмдө биринчи көрүшүм. Басып келатып каны жолго, жолдун арыгына, жээгиндеги чөпкө чачырап, "Я не хочу жить" деп асфальтты жарып чыгып, чаңырып, кыйкырып турган бул жазууну көрөрүм менен жүрөгүм шуудей түштү. Өтө албай туруп араң дегенде айланып өттүм. Илгери өлүккө тигилген боз үйдү чечкенден кийин энемдин сөөгү жаткан жерди бут баспасын деп айландыра таш курчап коюшкан. Мен күнүгө эртең менен ошол жерге келип, энем тирилип келчүдөй тиктеп туруп улутнуп мектебиме жөнөр элем. Бул жерди көпкө дейре бут бастырбай, мал тепсетпей, айланып өтүп жүрүп биротоло көксөйбүз сууганда унутканбыз. Бүгүн эми "Я не хочу жить" деген жазууну көрөрүм менен денем дүрүлдөп, каргыш тийгир ким жазды болду экен? Ким жазса да тилеги жаман бирөө жазса керек. Ушинтип да жазабы деп ойлоп баратып, бир аз узаган соң башкалар кантип өтөр экен деп акырын артыма кылчайдым. Кылчайсам орус кемпир да жазууну көрөр менен бутун чоктон тартып алгандай оолактап, чокунган бойдон айланып өтүп баратыптыр. Ата энеси да бир туугандары да жок. Аябай эле алыс, жыты тууган бирөөлөрдүкүндө жашап жүргөн жетим баланын 1000 сом аласасында оолап келген таанышына "Айлыкка аз калды, күтө тур, жакында берем" дегенине болбой, аргасын түгөткөндө жашап турган үйүндөгү, кээде өзү да бара калып тамак аш сатып келе калчу общий кассадан 1000 сом алып берип кутулуп, кечинде үйдүн кожойкесине түшүндүрүп, айлыгы тээрине 2-3 күн калганын, теери менен толуктап коерун айтып кечирим сурады. Аял угаары менен жер сууну бузуп, буга чейин үйүнөн далай жол акча, алтын сөйкө, шакектери жоголгонун бетке кармап долуланып, ушунун баарын ушул жетим уурдап жүргөнүн, милицияга берип түрмөдө чиритерин, тусуна кара санаган эмени тузураарын какшанып, каргап шилеп, бул кылыгын эзели кечире албай турганын айтып, алтынын да, акчасын да өзүнүн эбактан берки жолдон тайып, бузулуп кеткен кара чечекей кызы уурдап келатканын балага сала сал кылып алкынып жатты.
Ежекебай, мени ууру тутпаңызчы. Мен уур эмеспин. Силерге кара сынасам өлүп кетейин. Карызым кыстаганда гана алып бере салдым эле, кечирип коюңузчу. Экинчи мындай кылбайм дегенине болбой. Таманына шиш кагып туруп үйүнөн түртүп чыгарып эшикти жаап алды. Бала тамда айланып барып олтура калды да буркурап ыйлап жиберди. Ыйы соолуганда дейди немедей сенделип басып кетти. Түндүн бир окумда кайрадан пайда болду. Аялдаманын жанындагы камакок кирип чыкты. Жашаган үйүнүн жанына келгенде жол бойлоп кетип бараткан апасын көрдү. Чын эле апасы экен. Өлгөн эмес экен, тирүү экен, баягыдай эле экен. Капкара чачы ийинин жаба берип, мала кызыл шарфы мойнунан ылдый төгүлүп, саргыч гүлдүү көйнөгүнүн сыртынан агыш пальтосун кийип, агыш сумкасын колуна кармаган бойдон кетип баратты. Баласын кармак тургай байкаган да жок. Апакебай, токточу. Мени көргөн жоксуңбу? Мен азыр Айгенеге жазып аткан катымды бүтө коеюн. Айгенени сага келин кылып берем, апа. Азыр апа, деп билегинен шүүшүндөп аккан канга колундагы чүпүрөгүн чылап алып, асфальтка жанталаша жазып жатты. Жазып бүтүп караса, жолдун тоо жакты көздөй кеткен учунда апасы күтүп турган экен. Апакебай, мен сени аябай сагындым. Экөөбүз эми мындан ары дайыма чогуу болобуз. Эми сенин жаныңдан карыш жылбайм. Апаке, деп түн жамынып кыйкырган бала, сүйүнгөн бала, канын жолго, чөпкө, көйнөгүнө, шымына агызган бала, бети башынан бери кызыл жаян кан болгон бала кызыл өрт болуп өрттөнүп, күйүп, жалбырттап чуркап баратты. 19 жаштагы баланын сөөгүн бир жумадан кийин моргтон табышты. Кийимдери экспертизада деп чөнтөк телефонун беришти. Сол колу тамтыгы жок кесилгенин айтышты. Телефонунда бир гана «Я не хочу жить» деген жазуу бар экен. Башкасынын баарын өчүрүп салыптыр дешти. Бала аябай кымбат кийимчү. Жетим экенин эч кимге билгүчү эмес. Жетиммин деп эч кимге айтчу эмес. Айлыгы да жаман эмес эле. Бирок акыркы күндөрү балдарга кошулбай жалгызтап жүргөнүн, кээде чын эле «Я не хочу жить» деп айта калып жүргөнүн уккандарын өлгөндөн кийин эстешти. Бирөөлөр бала сол колун кесип жиберип, жашагым келбейт деген сөздү жолго өзүнүн каны менен жасап атканын көргөндөр болуптур деп да кеп кылып жүрүштү. Кийин бул жөнүндө көп сурамжыладым. Көрсө баласы жарык дүйнөгө батпай, жан адамдан жакшылык көрбөй кыйналганда, ошол кыйналганы Кудайга жеткенде баласын азаптан кутултуп өзү менен тиги дүйнөгө алып кетиш үчүн өлүп жаткан жеринен да эне туруп келет экен. Ишенесиңер? Илгери биздин айылда мал жайлоодон жаккага ооп, кыш түшкөнчө аңысты оттоп калыш үчүн көчүп келген малчылар боз үйлөрүн тигип аткан кезде 3 жашар жетим кыз жоголуп, ызы чуу түшүп, истеп жүрүп сөөгүн жондун этегиндеги үстү ачылып калган көрдөн табышкан. Үстү ачык көр ошол кыздын 1 жыл мурда каза болгон апасыныкы болчу. Кечээ кечинде эле ошол жердеги арбактарга Куран окуп келген аксакалдар алда немедей турган бейиттин бүгүн минтип, ооз ачылып калганына Кудайга тобо кылып, тоо ташка табынып кан чыгарып, апасы алып кеткен кызды апасынын жанына жашырышкан. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.